Өзүңүздөр билесиздер, бүгүн Кыргызстан үчүн бир олуттуу күндөрдүн бири болду да. Ал айрыкча жогорку кеңеш үчүн. Жарык жакшы болбой атыр. Айрыкча жогорку кеңеш үчүн бүгүн өтө оңой эмес күндөрдөн болду. Ал эмне себеп болду? Бул албетте жанагы Мадумаров Адахан Кимсанбаевке карата бүгүнкү чыгарылган чечим айынан бүгүн Кыргызстанда өтө оңой эмес күн, өтө деле эмес, мындай тарыхый күндөрдөн болду да. Эми бул өзү күтүлгөн нерсе болчу. Мен эми өзүмү саясий серепчи катары эмес, бир коомдо болуп аткан ушундай бир олуттуу иштерге өзүмдүн ой пикирими билдире алган адам катары азыр мен өзүмдүн оюмду бөлүшүп коеюн. Адахан Кимсанбаевдин үстүнөн болуп жаткан азыркы иш бул күтүлгөн иш болчу. Азыр болбосо эртең болмок, эртең болмосо бүрсү күнү болмок. Тагдырдын дагы бир эмес экен да, бул карабайсыңарбы? Именно ушул Адахан Кимсанбаевич менен Ташиев Камчы Кыдыршаевич экөө илгерки өткөн заманда президентке ат салышкан. Ошол боюнча калып калбай, тагдырдын тамашасы бир мындай бир өлчөнүп, Кудай бир сыноо берип атат да. Азыр ушу заманда турабыз. Именно Кемпироват бул Адахан Мадумаровдун жери жана азыркы бийликте Ташиев Камчы Кыдыршаевич турган маал. Эми урматтуу элдер, азыр эле биз түштөн чочугандан түнкү саат Сооронбай Шарипович айтмакчы, түнү мен ойготсо айтып берем дегендей эле көпчүлүгүбүз түшүбүздөн чочугандай боло бербейли да. Бул Камчы Ташиев Адахан Кимсанбаевичтин өлкөсүнүн ортосундагы бул окуяны көпчүлүгүбүз ушул нерсени билип эле кимиси жеңет экен деп ставка коюп отургандар бар. Жакында бир болсо Камчы Ташиев Мадумаровду камап жок кылат. Жок, аны камаса эл көтөрүлүп кетип, эл толкундап кетиши мүмкүн деп баняларда, чайханаларда, мончолордо, тойлордо ушул эки сөз болуп атат. Эми макул, аны билебиз, эмне эле ошону айтып атасың дебей угуп турсаңар, политтехнолог менен политик, то есть саясат жасаган адамдар менен саясатчы эки түрлүү да. Адахан Кимсанбаевич бул саясатчы. Кече жакында президент болом деген адам да. Бул киши президент болсо өлкөбүз оңолот эле деген дагы адамдардын катмары бар. Демек бул киши дагы оңой эмес саясий фигура. Кече жаралган саясатчы же бир депутат эле эмес, просто так депутат эмес. Ташиев Камчы Кыдыршаевич бул деле жөн эле бир ГКМнын председатели. Мурдагы Опунбаев барго, азыр оп дегенде жок. Это шум болот, ал мына келип сүйлөсөм. Обыкновенный Опунбаевдай эле бул адам эмес да, Ташиев Камчы Кыдыршаевич. Элдин бардыгы билет. Азыркы доордо, азыркы бийликте Камчы Ташиевдин орду өтө чоң экенин билет. Эми ушул нерсени билген Мадумаров Адахан Кимсанбаевич ушул нерсени билип турган да. Камчы Ташиев иштен кетип калса дагы мейли эле, мынтип тиричилигин кылып, дальше микрофондо сүйлөп коюп, баягы өзүнүн кылып жүргөн ишин кыла берсе. Камчы Ташиев азыркы бийликте кандай ролдо экенин билип туруп, бул киши дагы даярданыш керек болчу да өзү. Жөндөн жөн эле азыр депутаттар кыйналып атпайбы азыр?
бул депутаттардын аз көпчүлүгү кандай болду айтып берейинби? Жана Адахан Кимсанбаевич менен эртерээк урушуп кеткендер бар го, илгери сөз талашып. Буга чейин Адахан Кимсанбаевич сиз бизге сөз үйрөтпөңүз деп бирек урушуп кеткен депутаттар үчүн оңой болду. Мына сага деп кнопканы басып коюп, анан өзүм эмне анан мурда мен менен урушканго деп кутулуп кетти. Эң оор кимге болду айтып берейинби? Ошол жерде адекватный депутаттар бар да. Танапис малда же той-пойлордо Адахан Кимсанбаевич көрүп калбай, кандайсыз, иштериңиз жакшы деп адамча сүйлөшүп жүргөн депутаттар бар. Бирок өзү башка партиядан барып калып, же буга чейин бул бийлик келе калып жаңы депутаттар создавать этип калды го. Бул бийлик келечекте мурда депутат болуп, Адахан Кимсанбаевич менен мамиледе жүргөн депутаттар үчүн бул өтө оор күн болду, өтө оор күн болду. Бир чети жанагы өзүңөргө чала тур эле. Жана Пила деген фильмде бар го, адамдар бири-бирин өздөрүнө сойгуздуруп таштаганда, бул депутаттарды өзү бир чет тур эле кылып атат. Саткындардычы, бири-бириңердин этиңерди тыткыздырып. Бир чет алганда туура. Ушинтип аз биригип алып бул депутатты чаптыңарбы, эми бардыңар биригип алып дагы бир күнү бирөөңөрдү чабасыңар. Негизинен мен айта турган сөзүм, элдер өтө деле биз көп переживать этпей туруп турайлы. Себеби сөзүм жыйынтыгында Мадумаров Адахан Кимсанбаевич бул кече жаратылган жөнөкөй бир саясатчы эмес. Жөн эле депутат дагы эмес, бул мен президент болом деген адам. Ал киши билген, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич азыркы бийликте орду кандай экенин билип турат. Тем более Ташиев менен Адахан Мадумаров бир жылдары президенттикке коюп, экөө тең задний ход бербей, президент болбой калгандарын экөө тең прекрасно билет. Бир-биринен өчү бар деп эле коеюнчу. Анан ошон үчүн булар да түпкүрүндө бар да булар. Ошон үчүн да трибунада бири-бири менен чарчат, колун сындырам, деп аткан ошодо көпчүлүк элдер кече жакында саясатка аралашпагандар бар го, мага окшоштор. Карап, эмне эле экөө урушуп атат, эмне эле экөө бири-бири менен тытышып жүрүп атат деп ойлогула да, булардын экөөнүн эмеси илгертеден бар эле. Ошон үчүн урматтуу элдер, саясатчылар урушат, эси кеткендер болушат. Болбой биз албетте эми туура эмес деп айтып турайлы го, бирок слишком эле эмоционально берилип алып, аркы жаат, берки жаат болуп каргашпай туруп турайлы. Адахан Кимсанбаевичтин эле мээси болсо керек. Кемпироватты сатсаңар менин өрттөп күлүмү суунун үстүнө чачып бергиле деген киши да бул делечи. Бир убактарда курултай жыйнап, өзгөндүн так жанагы Кемпироваттын бурчуна адамдар кирип, Кыргызстан боюнча калың эл чогулуп, бул курултай кылганда ошондой кадыры бар киши да. Бул деле азыр эми иш козголуп койсо эле тылп этип барып эле камалып кетпесе керек, же камалып кетеби? Демек, мен ойлойм, бул саясатчылар бул ишке даяр болгон. Адахан Кимсанбаевич Камчы Ташиевдин азыркы бийликте ордун как саясатчы катары билсеңиз, же жеңилишиңиз керек эле, же ушул нерсени күткөн иш болду да, мындай азыр болбосо эртең болуш керек эле, бурсу күн болуш керек эле. Же Кемпироват менен нары же бери болуш керек эле, дейм. Бул жерде алтын канча 90 депутаттын 3 эле өзгөндүк да. 3 эле депутатка кыйын болот бул Кемпироваттын исторический келечегичи. Калгандары эми саясатчы да. Кайсы бир учурда Үзөңкү куш же Баткендеги жерлер кеткенде ошо жер үчүн ошо элден чыккан депутат ошодон эле спрос болот. Анан башка райондун депутаты эл катары эле кол коюп кетире берет алчы. Ошон үчүн одномандатный шайлоодон келген депутаттар өтө опасный буларчы. Одномандатныйды келечеги жоюшубуз керек. Себеби одномандатныйдан келген депутаттар бар го, бир чөлкөмдүн эле кызыкчылыгын алат дагы. Мисал үчүн Нарындан же Баткенден бир округтан келген депутат эч качан Кыргызстан боюнча ой жүгүртпөйт. Ал ошо өзүнүн эле шайлаган депутаттарынан барып добуш алып, алардын айтканын кылып, балдарын ишке киргизип, мечит салып берип, көпүрө салып берип,
эптеп бюджет менен согушуп атып, бюджеттен бир акча өндүрүп барып ошол жерге эле салып берет. Себеби спрос ошолордон эле болот. Ошолор гана сөз берген, ошолор гана бата берген. Калгандар уруу ойнобойт, башка региондо эмне болуп атат. Мына ошон үчүн илгери Кыргызстан өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү алганда одномандатниктер көп болгондагы ошол жерде көп акча согуп калгандар мына до сих пор чоң саясатчы болуп жүрөт азыр. Булар завод, фабрикаларды убагында бага акуладай жеп калышкандагы ошону арендага берип, ошонун арендасын эле кайра элдер сатып алып депутат болуп жүргөндөй толтура. Мына ошолор одномандатниктер, то есть бир эле жерге отвечать этем дегендер. Башка районду урганым жок дегендер ушудан пайдаланып, Кыргызстандын көп жерлери сатылган илгери. Мына ошондой эле азырдагы одномандатниктер эң опасный депутаттар. Единоличник деп койсок болот да. Кыргызстан боюнча мындай ой жүгүртүп, Кыргызстан боюнча ответственность ала алышпайт булар. Себеби физически андай эмес да. Себеби булар бир эле чөлкөмдүн аксакалдарынан бата алып, ошолорго сөз берип келген дагы, мына жерге келгенде масштабный ой жүгүртүшпөйт. Мына ошонун кесепетинен азыр ушундай бир коллапс, мындай бир туңулукта турабыз. Негизинен эле алганда мынау депутаттар бири-бирин азыр кидать этип атпайбы? Тура эле силер өзү бири-бириңерди ушундай кидала кылгыла, өзү силер өзү кидала вариант менен келгенсиңер. Элден акчага добуш алып, сатып алып бардык эмес да эми көпчүлүгү. Өзү аягыңар келип ушинтип бүтүшүңөр керек. Азыр бири-бириңерди азыр биригип алып, азыр 17-ңер каршы калганыңар против болуп тегини чаптырсаңар, ал Адаган Мадумаровду каматып бере турган болсоңор, анын ордуна бир депутат келет. Анан ал депутат менен азыркы бийликтин мамилеси возможно эч кандай проблемасы жоктур алчы. Ал зам Мадумаров отвечать этпейт ордуна келгени мененчи. Агандан кийин бийлик тараптан шыбырагандар келет, мына бийликке сен рахмат айт. Ушу бийликтегилер Адаган Кимзанбаевди каматып берип, орду бошоп, сен багың ачылып кетти. Болбосо жөн эле калпак кийип алып эле мына депутат болом деп жүрүп, өмүрүң өтүп кетет эле десе туура дейт. Анан ошонун колу менен бүгүн добуш берип атканда араң-араң добуш бергендер бар да, подсомнение кылып, ошолор азыркы бийликтегилер азыр эстеп калды. Ах, сволочь. Муну араң добуш берип, анан силерди чабат. Анан элдер карап турат. Тура эле өз бири-бириңерди жакшы чабып атасыңар деп. Ошон үчүн эшекке атка деген изначально кыйшык отургандар ушинтип кыйшык барып түшөсүңөр. Бул өзү ожидаемый нерсе. Өз бир чети мына бийликтегилер туура кылат экен өзүчү. Бири-бирлеринин эттерин бири-бирине салып берип, себеби прекрасно билген да булар кечеги баннерлер, шайлоодогу акчалар чыккан эмес. Силер шашпайт. Эми силердин колуңар менен азыр жерлерди саттырып, жакында силердин көзүңөр тазалайт. Эми сөз башка жакка өтүп кетти, бирок негизинен бүгүнкү чыгарылган чечимди Адаган Кимзанбаевич прекрасно билип турган. Тем более Камчы Ташиев эгерде азыр кызматтан жок болгондо дагы мейлеп деп садыр менен эрегишип же жол таап же бирдеме кылып 5 жыл жашай берем деп. Камчы Ташиев турганда экөө бири-бирин колуңа сындырам, көзүң чукуйм дегендей ушу нерсе болуш керек эле. Так что урматтуу элдер, өтө эле фанатический болуп бири-бирибизге эме кылбай турайлы. Дагы бир менин постум ачсаңыздар, где-то октябрларда жазгам. Адаган Кимзанбаевич мандат тапшырып, элге өтүп кетиңиз деген. Ал сөздү көпчүлүк кошоматчылар туура эмес түшүнүп, менин кече курултайда Адаган Кимзанбаевичтин адамдары мына көзүм чукуп алайын дешти. Эй, сен ушинтип жаздың деп. Мына жыйынтыгы. Мадумаров сизди азыр эми кичине жүрөгүңүз ооруп турганда сенсиреле сүйлөйт, сыйлап. Сизди азыркы депутаттар куткарбасын түшүндүңүзбү? Так что бул парламентти деген таштап кетишиңиз керек. Элге өтүп кеткениңизде азыр элдер чыгат эле. Не кылгандасыңар депчи. Азыр элдерге дагы отмазка алган жакшы болду да, сиздин жакшы алсыраак тааныштарыңызга чыгып туруп, Адаган Кимзанбаевич сиздин өзүңүз депутаттарыңыз өзүңүз чаппадыбы дегенге повод болду. Так что урматтуу элдер, бүгүнкү эфир, бүгүнкү парламентте болгон нерсе үчүн өзүмдүн көз карашымды билдире алдым. Өзүмдүн бүтүнчүлөр этмекчи деңгээлиме жараша сиздер дагы сабыр кылыңыздар эми.
Дагы бир жыл мурда бир Атакан Кимсанбаевичка бир мен кайрылуу жасадым эле. Жакшы кайрылуулар болчу да азыр. Азыр ошол кайрылуумдун маанисин түшүнсө азыр өтө важный, актуальный кайрылуу болгон экен да. Ошо бир жыл мурда кайрылуум бар го. Мейли, анда эмесе урматтуу элдер, жакшы жатыңыздар. Кеч убактыңарды алып койгон үчүн кечиресиздер. Мен деле үйгө кирип бараткам. Анан тааныштар сурашып, бүгүнкү эми боюнча оюн кандай деп сураганда мына жалп билдирип койдум. Оюм ушундай. Бирок чечилбеген маселе болбойт, чечсе болот бардыгын. Жакшы калыңыздар.